Кутмандуу кечиңиздер менен Түз эфирде кабарлар маалымат программасы, студияда мен Адина Досумбетова. Алгач күндүн негизгиделген окуяларынын кыскача түрмөгү. Арзан курулуш материалдары өкмөт чоңалайлыктарга каржынын ордуна жеңил жардам көрсөтүүдө. Үй онсуз ham кыш оор түшүп, чөпчөнөк жетпей, малыбыз зорго багып чыкты дек. Суукта жайкы чатыр, көчкүдөн жабыркаган жалпак таштыктар шамалда чатырын учуруп, жамгырда сууда калып күн кечирүүдө. Суукта мына кече жамгыр жаат, кар жаап атат, жамгырлар аябай чатырларыбызды учуруп. Мындан ары Жаңалайдагы окуучулар эски мектепте окушпайт. Ордуна 225 орундуу жаңы имарат курулуп жатат. Шарт ушундай болуп калгандыктан окуу абдан кыйын. Аида Салянованын соту жылдырылды. Ынтымак студенттерге гендердик саясат боюнча окутуу жүргүзө баштады. Бул азыркы боюнча биринчи жана экинчи курстун студенттерине. Бишкек шаарынын 1-май райондук соту жогорку кеңештин депутаты Аида Саляновага байланыштуу ишти 29-майда кароо чечимин кабыл алды. Ага адвокаттын келбей калганы себеп болду. Бул маалыматты журналисттерге Салянова өзү ырастады. Адвокаттын Ысык көлдө отуруму бар экен, ал сотту жылдыруу боюнча өтүнүп кайрылган. Сот аны колдоду. Депутатка башкы прокуратура былтыр декабрь айында кылмыш ишин козгогон. Кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча айып тагылган. Салянова 2010-жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Елисеевди адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул ишти кароодо министрдин милдетин аткаруучу катары жетиштүү деңгээлде иликтеген эмес деп айыпталган. Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотонов боюнча кылмыш иш Бишкектин 1-май райондук сотунда каралмай болду. Алгачкы соттук отурум 5-июнга белгиленди. Бул тууралуу ишти карай турган судья Эрнес уулу Айбектин кабылдамасынан кабарлашты. Соттук отурум ачык өтөт. Текебаев Мегаком компаниясы боюнча жемкорлукка барган деп шектелип, быйыл 26 февралда кармалган. Ага байланышы бар деп кийин Чотонов камакка алынган. Эки саясатчы тең азыр УКМКнын тергөө абагында жатат. Атамекен партиясынын мүчөлөрү алардын айыбы жок экенин, кылмыш иш саясий максатта козголгонун айтып келе жатышат. Кыргыз өкмөтү 14 кичи КЭС курууга тендер жарыялады. Өнөр жай энергетика жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитетинен билдиришкендей, каалоочулар 6-июнга чейин арыз жазып, кепилдик акы жана катышуу үчүн каражатты төлөшү керек. Негизги талап курулуш иштерине жергиликтүү тургундарды көбүрөөк тартуу, анда иштеген чет элдик адистер КЭСти ишке берүүгө чейин 30%, ишке киргенден кийин 10%дан ашпашы керек. Буга чейин премьер-министр Сооронбай Жээнбеков чакан КЭСтерди курууга инвестиция тартуу кечиңдеп жатканын жана инвесторлор электр энергиясынын баасы кеминде 4,7 сом болсо гана макул экендиктерин билдирген. Чоңлайдагы жер титирөөдөн жабыркагандар үй курууну тездетиши керек, анткени аймактын климаты суук келип, кыш эрте түшөт. Анын үстүнө тигилген чатырларда үшүп, араң күн өткөрүп жатабыз дешет жергиликтүүлөр. Бирок басымдуу суу үйлөрүн камсыздандырбаганы үчүн өкмөт жардам болбойт деп эскерткен. Ошентсе да жабыркагандар мамлекеттин көмөгүнөн үмүт үзүшө элек. Кайрылуулардын негизинде жергиликтүү бийлик арзан курулуш материалдар менен камсыз кыла турган болду. Бирок ал көмөк жетишсиз экендигин тургундар айтып даттанышат. Чоңалайлыктардын үнүн Нуржамал Баргабаева угуп келди. 3-майда күчү 5 балга жеткен жер титирөөдө Жекенди айыл аймагынын тургуну Махабат Айтмат кызынын үйүнөн жарака кетип, жашоого кооптуу болуп калды. Ошондон бери чатырда 3 баласы менен күн кечирүүдө. Тамак аш жагынан баары жетиштүү. Гуманитардык жардамдар убагында келип жатат. Бирок жайкы чатырда жаш балдарымы сыркоолотуп албасам экен деп коркот. Балдарыбыз менен ушундабыз. Кийимдерин жылуу кийгизип, ушул үйдө отурабыз. Эми үй салабыз.
жазы менен. Жер титирөөдөн жабыркаган жалпы 529 кожолуктун баарында ушул маселе чатырларда шарт жок, араң күн өтүп жатканын айтышты. Айрымдары жылуу болуш үчүн боз үйлөрдүн тигип алышкан. Бирок канткенде да тез арада там салуу керек дешүүдө. Себеби тоолуу аймакка кыш эрте келип кеч кетет. Курулушка мамлекет кол кабыш кылса деп суранышты. Быйыл онсуз ham кыш оор түшүп, чөпчөнөк жетпей, малыбызды зорго багып чыкты деп там салганга мисалы үчүн доход жок азыр. Биз даже жетишпей калабыз, там куруп кирип алууга. Мен балдарым майда бар. Бизге донорлордон үй куруп берүү жагы боюнча уста керек. Районда азыр турак жайлардан сырткары бир мектеп менен кошо 2 ооруканадагы авариялык абалда. Окуучулардын сабактарын үзгүлтүккө учуратпаш үчүн жайкы чатырлар тигилген. Ал эми Жекенди айыл өкмөтүндө кош бойлуу аялдар райондук ооруканага жайгаштырылууда. Калган бейтаптар үчүн жеринде эле шарттар түзүлгөн. Мында шарттан кийин сиздер көрүп тургандай атайын чатыр тигилип, дарыгерлердин тынымсыз көзөмөлүнө муктаж деген учурда 4 бейтап жатып дарыланып жатат. Ошондой эле кошумча амбулатордук кана дагы уюштурулду. Бул жерде ден соолугун текшерткен келгендер үчүн шарттардын бардыгы бар. Дары-дармектер болсо гуманитардык жардам катары келген. Бул социалдык мекемелер жана жараксыз турак жайларды Жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков көрүп чыкты. Жабырлануучулар менен жолугушуп, көтөрүлгөн көйгөйлөр эл өкүлдөрү менен болгон отурумда каралаарын белгилейт. Бирок ага чейин зарыл делген жумуштарды бүтүрүү үчүн 1,5 миллион сом акчалай жардам көрсөттү. Бул жакта сапаттуу курулуш болуш үчүн ошол фундаментти кантип коюш керек, кантип аларды арматуралар менен байлаш керек деген сыяктуу нерселердин баарын бир сыйра айтып түшүндүрүп кетиш керек экен. Муну да уюштуруш керек өкмөт. Ал эми облустук бийлик үй салганга курулуш материалдарын өз баасында алууга кол кабыш кылууда. Бул күнгө чейин районго арматура 230 тонна цемент жеткирилген. Маселен, цементтин сатылышы килограммына 10 сомдон туура келсе, чоң айлыктарга 5 сомдон таратылат. Ал арада өзгөчө кырдаалдар министрлиги атайын эсеп ачып, 3 миллиондон ашуун каражат топтолду. Жыйналган акчаларды эң муктаж делген үй бүлөлөр алат. Атайын комиссия түзүлөт. Ошол комиссия түзүлүп, комиссиянын чечиминин негизинде жергиликтүү элдин өзүлөрүнө таркатылып берилет. Ал жактан элдер өзүлөрү кимге канча акча берерин өзүлөрү чечишет. Белгилей кетсек, жер тирөөдө жараксыз абалга кептелген 529 үйдүн 25 гана камсыздандырылган. Аларга мамлекеттик камсыздандыруу компаниясы тарабынан 200 миң сомдон берилет. Калганы мынтип арзан баадагы курулуш материалдары менен камсыздалмай болду. Эскерте кетсек, 3-5 май күндөрү катталган жер тирөө Чоңлай району Шибе, Карамык, Каратейит айылдарында 6 балл, башка региондордо 4-5 баллга сезилген. Нуржамал Баргыбаева, Азам Бузриков, Ынтымак. Жер көчкө жүргөн Өзгөндүн Жалпакташ айыл аймагындагылардын абалы дагы ушундай. Азыркы тапта Курбутташ айылындагы 62 үй бүлө дале чатырларда күн кечирүүдө. Кырсыктан бери 1 ай убакыт өтсө да көчкүдөн жабыркагандарга мамлекеттен жардам бериле элек. Ал тургай жер тилке бөлүү маселеси дагы каралбай жатыптыр. Үй жайсыз калгандар чатырда жашоо кыйынга турганын айтып жатышат. Анткени катуу шамал чатырларын учуруп, жаанда суу өтүп кыйынчылык курч. Мектеп окуучулардын болсо билим алуусу толугу менен токтогон. Оор кырдаалда күн кечирип жаткан Курбутташтыктардан биздин телетоп кабар алды. Жалпакташтын Курбутташ айылындагы жер көчкүгө 1 ай чамалап калды. Ошондон бери 62 үй бүлө чатырларда күн кечирүүдө. Жалпакташтын Курбутташ айылындагы жер көчкүгө 1 ай чамалап калды. Ошондон бери 62 үй бүлө чатырларда күн кечирүүдө. Болгон мал мүлкүн, оокаташын Капыстан келген кырсыкка тартырып олдурган жергиликтүүлөрдүн катарында Зульфия Кожоназарова да бар. Ал жер маселеси тезирээк чечилишин, чатырда жашоо кыйынга турганын айтат. Анткени буга чейин жааган жамгыр менен катуу шамал чатырларды учуруп, жаш балалуу энелер автоунаада отурганга аргасыз болушкан. Тактарның мынантип суу кирип, бүгүн мынантип кургатып атабыз. Анан кийин кече чогулуп отурдук биз чатырда. Балалуулар бар, кишилер бар. Аябай кыйналдык кечинде. Балалар балдар ыйлады, чогулуп машинада отурдук. Анан жамгыр басылгандан кийин кирдик чатырларга. Эми жер тилке бөлүп берүүнү өкмөт, жергиликтүү бийлик тездетүүгө тийиш. Антпесе жабыркагандарга суук тийип, сыркоолоп калуудан чочулашат. Мындан сырткары окуучулардын сабактары үзгүлтүккө учурап, мектепти көчкө басып калгандан тарта билим берүү токтоп турат. Болгону бүтүрүүчү 9-11 класстар айылдагы маданият үйүндө экзамен тапшырышууда. Суукта мына кече жамгыр жаат, кар жаап атат, жамгырларды аябай чатырларыбызды учуруп, тим эле өзүбүздү кошуп алып кеткендей болду. Ушу пышыкта отурдук. Мен бардыгына деле чыдайт элек. Негизги ушу бизге ушу 1 айдан бери бир чекти маселеси чечилип, же бизди ушу
жылдырып алып кетели деген адам болбой атат. Эми өкмөттөгүлөр деле келип атат, анча мына алып кетебиз, чек беребиз деп атышат. Негизи аткарылбай атат. Жаратылыш кырсыгына 1 айдын жүзү болсо да мамлекеттен жаратылуу жардам болгон эмес. Албетте гуманитардык жардамды эске албаганда. Минтеп даттанган көчкү жабырлануучулары үй тургузганга мамлекет көмөктөшсө деп үмүт артышат. Ал эми бийлик өкүлдөрү жер маселесин чечип бергени менен үйдү тургузганга көмөктөшө албайт. Буга турак жайлардын камсыздандыруудан өтпөгөнү себеп. Ал эми жабыр тарткандарга жер тилкеси Өзгөнүн Кызыл Октябрь айыл аймагынын Жаманадыр участкасынан каралып жатыптыр. Бирок алда так чечиле элек. Жаманадыр участкасынан жер бөлүнүп, трансформациясы өкмөттүк деңгээлде чечилип атат. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн деңгээлинде чечилип атат. Бул райондук деңгээлдеги документациялары, областтык деңгээлдегилери бүткөрүлүп, бардык ушу документациялар бүтүрүлүп, ген пландары жасалып атат азыр. Жакынкы күндөрдө биз ушул чекма маселесин берүү башталат. Тургундар менен сүйлөшүп көрдүк. Чынын айтсам, мына азыр эле айтып өтүп кеттим, 23 апрелден бери мына бүгүн 19 майга чейин мына дагы 4 күндөн кийин 1 ай болот экен. 1 айдын ичинде мамлекет тарабынан бир да жардам келбептир. Эң өкүнүчтүүсү ушул болуп атат. Бардык келип аткан жардамдар тууган туушкандарынан, базарлардан, ошол эле убакта Бишкектен келиптир. Курбуташтагы жер көчкүдөн жабыркагандарга атайын эсеп ачылып, ага мекеме, уюмдар 1 күндүк айлы акысын которушуда. Ал каржы үй жайын көчкү басып калгандарга турак тургузууга көмөк катары таратылат. Эскерте кетсек, 23 апрелде Жалпакташ айыл өкмөтүнө караштуу Курбуташ айылында жер көчкү жүрүп, 62 турак жайды басып калган. Ошондой эле 4 социалдык объект, мектеп, бала бакча, мечит жана ФАП имараттары да көчкү алдында калган. Асель Бусурманкул кызы, Бактияр Асилбек уулу, Ынтымак. Мындан ары Жаңалайдагы окуучулар эски мектепте окушпайт, ата-энелери имарат кулап түшпөйт бекен деп балдарынан мурдагыдай тынчсызданышпаса дагы болот. Анткени Самат Ашимов атындагы орто мектептин ордуна жаңысы курулуп, быйыл пайдаланууга берилмекчи. Алдыда ушул жана башка кыскача жаңылыктар. Алай районунун Жаңалай айылындагы Ашимов атындагы орто мектептин имараты жаңыланат. Тактап айтканда, эски имараттын ордуна 225 орунду мекеменин курулушу башталган. Ал үчүн мамлекет казынасынан 45 миллион сом керектелет. Ош облусуна жасаган иш сапарынын жүрүшүндө Жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков кабар алып, тиешелүү адистерге тез арада бүткөрүү тапшырмасын берди. Эски билим берүү мекемеси 1973 жылы түптөлүп, курулуш талаптары сакталбай калган. 2006 жылы болсо өзгөчө кырдаалдар министрлиги мектепте авариялык абалда деген корутунду чыгарып берген. Жылытуу системасы илгеркидей печка менен, көмүр менен жылытабыз. Ар бир класска өзүнчө, өзүңөр көрүп тургандай мектепке кириш үчүн бизде азыр 9 эшик бар. 9 эшик, ар бир класска өзүнчө киребиз. Шарт ушундай болуп калгандыктан окуу абдан кыйын. Оштогу жогорку окуу жайдын студенттерине гендердик саясат боюнча окутуулар башталды. Бүгүн кыргыз филологиясы жана журналистика факультетинин студенттерине ушул темада семинар өттү. Анда коомчулукта аялдардын укугун коргоо, гендердик тең салмактуулуктун сакталышы боюнча талкуу жүрдү. Эми ушундай эле семинар башка университеттерде да 4 күнгө уланмакчы. Муну Ынтымак телерадио компаниясы уюштуруп, Интерньюз коомдук уюму каржылоодо. Бул азыр көбүнчө 1 жана 2 курстун студенттерине, себеби алар жаңыдан шаарга келип башка кылып, өз мүмкүнчүлүктөрүн, өзүнүн укуктарын көбүрөөк билгени, шарт түзүп бергени. Бүгүн Ошто футбол калыстары жана дене тарбия мугалимдери арасында чогулуш өткөрүлдү. Бул жыйында машыктыруучуларга жана мугалимдерге жаш футболчуларды тарбиялоо тапшырмасы коюлду. Жыйындын негизги максаты өлкөбүздө футболду өнүктүрүү жана жаш футболчуларды тарбиялап чыгаруу болуп саналат. Белгилей кетсек, жакында Ош шаарында футбол академиясы ачылат. Ошого тандалып алынган футболчуларга дүйнөлүк деңгээлдеги тарбиялоо жана туура багыт көрсөтүү жөнүндө түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Чогулушту Кыргызстан футбол федерациясы жана ФИФА өкүлү Александр Якович өткөрүүдө. Кыргыз Республикасынын футбол федерациясынын башчылыгынын астында Швейцарияда жайгашкан бүткүл дүйнөлүк футбол федерациясынын инструктору Александр Яковлевич деген адам келип туруп, бизге бул жерде биздин тренерлерге, Ош шаарынын, Ош областынын бир эле бүгүнкү күндө иштеп жаткан футбол жаш балдардын футболго үйрөтүүчү тренерлер эмес, мектепте иштеген физкультура боюнча сабаган мугалимдерин үйрөтүп атышат. Программа
Программабыздын экинчи бөлүгүнө кезек келип жетти. Алгач кыскача анонс, экинчи бөлүктөгү жаңылыктарыбызды жардамалык тыныгуудан соң улантабыз. Эфирден алыстабаңыздар. Ливияда миңдеген мигранттар куткарылды. Баткенде кыргыз-тажик улуттары арасында алгачкы жолу футбол фестиваль өткөрүлдү. Спорт мелдештер өткөрсө биздин ынтымагыбыз андан да бекемирээк болмок. Эрежесиз эр уруш боюнча Азия чемпионаты жыйынтыкталды. Анда өлкө спортчуларыбыз жеңишке жеттиби? Бул өзү көрүп жатасыздар, бизге бул ар бир кыргыз балдарга стимул болот деп ойлойм бул. Чыгарылышыбызды эл аралык жаңылыктар менен улантабыз. Ливиянын аймагынан миңдеген мигранттар куткарылды. Алар аткезчилик жол менен Европаны көздөй баратып, деңиздин так ортосунда калып кетишкен. Куткарылган мигранттардын арасында кароосуз бараткан жаш балдар дагы бар. Алдыда ушул жана башка эл аралык жаңылыктар менен кененирээк тааныша аласыздар. Өткөн жуманын аягында Жер ортолук деңизинен 2000ден ашуун мигранттар куткарылды. Алар аткезчилик жол менен үйлөнмө кайыктарда баратышкан. Бирок белгиленген жайга жете албай деңиздин так ортосунда калып кетишкен. Алар деңиз бетинен эл аралык гуманитардык жардам жеткирүү уюму тарабынан куткарылды. Ливиянын аймагынан 2300гө жакын мигранттар куткарылды. Алар Жер ортолук деңизи аркылуу Европа өлкөлөрүн көздөй баратышкан. Мигранттарды жалпысынан 22 үйлөмө жана жыгач кайыктар менен ташып бараткан. Куткаруу иштери өткөн жумада жүргүзүлүп, мыйзамсыз иш алып баргандар колго түшүрүлдү. Куткарылган мигранттардын арасында 10 кичинекей жаш балдар жана жакындардын коштоосу жок бараткан 90дон ашуун өспүрүмдөр бар экени аныкталды. Мигранттар өз жашоосун тобокелге салып чыккан үйлөмө кайыктар көпчүлүк учурларда узак жолго туруштук бере албай чөгүп кетет. Бул ирет бактыга жараша деңиз бетиндеги мигранттарды гуманитардык жардам жеткирүү кызматы көрүп калган. Качкындарды кемеге чыгарып алгандан кийин аларга чек арасыз дарыгерлер тобу жардам көрсөтүштү. Мигранттар куткарылган соң алар бараткан кайыктардын баары жок кылынды. Биз деңизге түнкү саат 2 чамасында чыкканбыз. Жарым жолго жеткенде аткезчилик менен алып бараткан кишилер кайыктарыбыздын моторлорун чыгарып кетип калышты. Биз деңиздин так ортосунда калып кеттик. Бириккен Улуттар уюмунун маалыматы боюнча, жыл башынан бери Жер ортолук деңизи аркылуу Европаны көздөй баратып, каза болгондордун саны 1150гө жеткен. 19 май күнү Иранда президенттик шайлоо болуп, анда Хасан Рухани кайрадан экинчи мөөнөткө шайланды. Ал шайлоочулардын 57% добушуна ээ болду. Ал эми атаңдаш раиси болгону 38% гана добуш алганы маалым болду. Ирандын борборундагы Валия-ас аянтында Хасан Руханинин миңдеген тарапташтары чогулуп, анын президенттик шайлоодогу жеңишин белгилеп жатышат. Шайлоо 19 май күнү болуп, Хасан Рухани кайра өз ордуна кала турган болду. Маалым болгондой, Рухани шайлоочулардын 57%, ал эми анын башкы атаандашы Ибрагим Раиси 38% добушка ээ болушту. Хасан Рухани шайлоого экинчи ирет аттанаарда, ал Иран элине эркиндикти жана башка өлкөлөр менен тынчтык жана достук келишимдерин курууну убадалаган. Ал буга чейин президент болуп турган мөөнөтүндө өзөктүк курал программасын жоюу боюнча 6 мамлекет менен келишим түзгөн. Рухани мындай кадам менен Бириккен Улуттар уюму, Евробиримдик жана АКШ тарабынан киргизилген санкцияларды жеңилдетүүгө жетишкен. Ал тынчтыкты тандады. Бизге ушунун өзү жетиштүү. Рухани мындан ары өлкөдө жумушсуздукту жана инфляцияны жоюуну пландоодо. Бул арада АКШ Иран өзөктүк ракета программасын толугу менен жоёт деген үмүтүн жашырган жок. Иранда президент башкы лидерден кийинки орунда турат. Өлкөгө тийиштүү кандай гана маселе болбосун, алгач башкы лидер чечим кабыл алат. Өлкөдө президенттин аткаруу укугу лидерге караганда аз. Бирок мамлекеттик маселелерде кийлигишүү укугу бар. Иранда президенттик мөөнөт болгону 2 жылды гана түзөт. Астанадагы эски үйлөрдүн жашоочулары шаардын акимчилигин сотко беришти. Астана акимчилиги шаардын борбордук бөлүгүндө жайгашкан 1960-жылдары салынган эски үйлөрдүн жашоочуларын Жагалабу 4 аттуу аймакка көчүрүү боюнча токтом чыгарган. Жаңы турак жай комплексинде батирлер пилоттук программанын негизинде берилүүдө. 3 бөлмөлүү батир ээлери жаңы үйлөрдөн 2 бөлмөлүү батирлер бөлүнгөнүнө нааразы болушуда. Алар жаңы турак жай жайгашкан аймакка дагы канаттанбай жатышат. Бирок жергиликтүү бийлик авариялык үйлөрдө жашаган жарандардын шартын жакшыртууга аракет көрүлгөнүн, жаңы батирлер эски үйлөрүнүн жалпы аянтына жараша берилип жатканын билдирүүдө. Бүгүнкү күнгө даярдалган дүйнөлүк жаңылыктар мына ушулар болду. Мен сөздү кайрадан кесиптешим узатам. Рахмат, программабызды кайрадан өлкө жаңылыктар менен улантабыз.
Алабукада улуттар аралык достук фестиваль өттү. Райондун Ак-Коргон айылында уюштурулган улуттар аралык ынтымак келечектин пайдубалы деп аталган фестивалга 8 мектеп жана 1 лицейдин окуучулары катышышты. Ак-Коргон айыл аймагында негизинен өзбек, кыргыз, тажик улуттары жашайт. Жергиликтүүлөрдү ынтымакка чакыруу максатында өткөрүлгөн иш-чарада жаштар өз өнөрлөрүн тартуулап, ар улуттун каада салтын көрсөтүп беришти. Фестивалга кесиптешим Кылымжан Азамат кызы дагы катышып келди. Алабуга районунда улуттар аралык ынтымакты чыңдоо максатында фестиваль уюштурулду. Анда ыр, бий, сүрөт боюнча сынак өткөрүлдү. Бул жерде 4 улуттун өкүлдөрү жашайт. Ар биринин каада салттары, үрп-адаттары сакталган. Ошол себептүү иш-чарада өзбек, тажик кыздар кыргыз көйнөктөрүн кийип, улуттук бийди аткарышты. Биз Кыргызстан жашагандан кийин кыргызча музыкаларга ойнойбуз. Кыргыз тили бизге жакшы жагат. Ошондуктан биз кыргызча музыкага даярданып Фестивалдын жүрүшүндө кыргыз, өзбек, тажик жана дунган улутунун өкүлдөрү өз өнөрлөрүн көрсөтүштү. Мында ар бир улуттун өкүлү өз ыр бийлерин тартуулады. Ошондой эле фестивалда мүмкүнчүлүгү чектелген балдар тарткан сүрөттөр көргөзмөгө коюлду. Сайра Турдалиева иш-чарага тарткан сүрөттөрүн алып келген. Ал кыздардын сүрөттөрүн тартканды жактырат. Көбүнчө кыргыз көйнөк кийген кыздарды тартат. Көбүнчө кыргыз кыздарын бийчилер сүрөтүн, дарактардын, кыргыздын табиятын тартат. Алабуга районунда өзбек, тажик, кыргыз жана дунган улутунун өкүлдөрү жашайт. Мектептер өзбек тилдүү болуп, кыргыз тили өтүлөт. Акыркы убактарда балдарын кыргыз класстарга берген ата-энелер көбөйгөндүктөн мектептерге кыргыз класстарын ачуу пландалууда. Кыргыз тилин аябай мен жакшы көрөмүн да, үйрөнгөндө ооба татаалчылыктар болду, бирок аракет кылып так сүйлөгөндө кыргыз тилин үйрөндүм. Мен кыргыз мектепте кыргызча ырларды жаттаймын, кыргызча жомоктор окуп турам. 10га жакын улуттардын өкүлү жашайт. Өзара мындай достук менимче чыңдалды ойлойм да, азыр бири-бирине карып катнашпа, доз арттыргандар бар. Иш-чараны Борбордук Азиядагы Евразия фонду менен жергиликтүү бийлик биргелешип уюштурган жана улут аралык ынтымакты сактоо максатын көздөйт. Көп улуттуу аймактарда ынтымакка чакыруу максатында облус аймагынан 3 жер тандалып алынган. Алардын бири Ак-Коргон, Ноокенден Арал жана Жалал Абадтан Спутник кичи шаарчасы. Алдыда Арал айылында вело жарыш уюштуруу пландалууда. Борбордук Азиядагы Евразия фондусу жана Ак-Коргон айыл өкмөтү тарабынан каржыланып, анан биз бул коомчулукка кантип тандап алганбыз. Ар улуттун өкүлдөрү жашаган жерде ушул долбоор иштесин деген бир демилге менен чыкканбыз да. Ак-Коргон айыл өкмөтү тарабынан иш-чарага 20 000 сом бөлүнгөн. Бул аймак Өзбекстандын Касансай району менен чектешет. Айыл аймакта 22 000 калк жашайт. Анын 71% өзбектер, 18% кыргыздар жана 12% тажиктер түзөт. Кылымжан Азамат кызы, Шайыр Зайырбек уулу, ынтымак, Алабуга району. Баткенде болсо кыргыз-тажик улуттарынын ортосунда алгачкы жолу футбол фестиваль өткөрүлдү. Эки элдин ынтымагын бекемдөөгө арналган беттешке жалпы 150 өспүрүм катышкан. Оюн балдар менен кыздар арасында өзүнчө жүрүп, 4 команда беттешти. Командалардын ар биринде футболчулардын тең жарымын кыргыз-тажик улуттары түзөт. Турнир өзгөчөлүгү дагы мына ушунда туруп, достукта ойноо улуттардын биримдигин дагы да бекемдеди. Футболдун жүрүшүнө Ферuz Аскарбек кызы дагы катышкан. Мыкты чабуулчу, жаш футболист наамдардын ээси Бехрус Сухуров 3 жашынан тартап футболго кызыгат. Ал Тажикстандын Хистакурс шаарындагы Хиставарс футбол клубунда машыгып, бир канча оюндарга катышкан. Бул ирет Бехрус Кыргызстанга чакырылып, кошуна кыргыз достору менен бирге ойноп жатат. Ага бул беттеш абдан кызыктуу болду. Анткени командасында 3 кыргыз, тажик улуттары аралашкан. Оюн абдан кызыктуу болуп жатат. Биз буга чейин бири-бирибизди тааныбасак да, бир командада болгондуктан түшүнүп ойноп жаттык. Даярдык жакшы болгондуктан биз атаандаштарыбызды 3-1 эсебинде жеңдик. Тажикстан менен чектешкен Баткен облусунун Арка айылында алгачкы жолу кыргыз-тажик футбол оюну уюштурулду. Ага Кыргызстан менен чектешкен Сагды облусунан футболчулар чакырылган. Футболдо чек ара жок деген Бактияр Сапарали уулу мындан арыда ушундай беттештер уюштурулуп турса, эки улут ортосунда ынтымак бекемделмек дейт. Анткени оюнда кыргыз-тажик элдери карама-каршы беттешпестен аралашып ойношту. Тажик-кыргыз ойнодук, тажиктерден жок, кыргыздардан жок. Биз бири-бирибизди абдан жакшы түшүнүп, ынтымакта ойнодук. Биз чек арага жакын жайгашкандыктан бул спорт мелдештер өтүп турса, биздин ынтымагыбыз андан да бекемирээк болмок. Балдар эки командага бөлүнүп беттеш өткөрсө, кыздар арасында да өзүнчө оюн жүрдү. Жыйынтыгында балдардын беттеши 3-1 эсебинде аяктаса, кыздар арасында болгон оюн 2-1 эсебине соңуна чыкты.
Эки улуттун ынтымагын ырашкерлеген футболдук беттешке ФИФА калысы Бахадыр Кочкоров чакырылган. Ал турнирдин жыйынтыгында мыкты ойногон жаш футболчуларды жаңыдан курулуп жаткан футбол академиясына тандап ала турган болду. Балдарыбыз жакшы. Шоктон 2-3 баланы көрдүм мен, аны чоң балдардан. Бир-эки баланын сүйлөшүп фамилиясын алып калам. Куда буюрса бизде азыр ошо академия курулуп атат. Июлда, сентябрда башлайбыз. Отбор болот, ошон үчүн район облустарда жүрөм мен. Эки өлкөнүн ынтымагы чек арада турган райондордо жашаган адамдардын туустугунан жана ынтымагынан башталат. Ошондуктан чек арадагы тынчтыкты бекемдөө үчүн спорттун күчүн колдонуу максатындабыз. Чек арадагы жамааттарды бириктирген футбол оюну ЮНИСЕФтин тынчтык орнотуу долбоорунун негизинде өтүп жатат. Ага Тажикстандын чек аралаш аймагындагы 3, ал эми Кыргызстандын 8 мектебинен окуучулар чакырылган. Мындай иш-чара 25 майга чейин Тажикстанда дагы өткөрүлмөкчү. Фируза Аскарбек кызы, Жыргал Абдыжели уулу, Ынтымак, Баткен облусу. Спорт темасын улантабыз. Ошто эрежесиз уруш боюнча Азия чемпионаты өткөрүлдү. Мелдешке Азиянын бир канча өлкөсүнөн мыкты делген спортчулары катышып, чемпионатта кыз келиндер да уруш өткөрдү. Жалпысынан 8 өлкөдөн 50ге жакын мушкерлер күч сынап, турнир 2 күнгө уланды. Жыйынтыгында кайсыл спортчулар жеңип чыкты, Кыргызстандан да байгелүү орунга жетишкендер болду. Чемпионатта көрүп келген кабарчыбыз Жолдубай Айткулов айтып берет. Оштогу Ахматбек Сүйүнбаев атындагы стадиондо 20 май күнү ММА боюнча Азия чемпионатында бир канча беттештер өткөрүлдү. Бул күнү турнирде жеңишке жеткен балбандар финалдык баскычка жолдомо алды. Анда ар бир салмакта катышкан кыргызстандык мушкерлер жеңишке жетип, көрмандарын кубандырып жатты. Турнирдин экинчи күнү чемпионаттын ачылыш аземи өткөрүлүп, турнирге келген 8 өлкөнүн курама командалары эл алдынан өттү. Жана ага бүткүл дүйнөлүк ММА вице-президенти, жогорку кеңештин депутаттары жана маданият кызматкерлери катышты. Андан кийин өздөрүнүн салмагындагы мыкты болгон мушкерлер баш байгө үчүн уруш өткөрүштү. Алгач биринчи беттешти жеңил салмактагы мушкерлер ачып берди. Анда кытайлык мушкер менен кыргызстандык Азатбек Анарбек уулу рингке чыкты. 2 раунддук беттеште кытайлык спортчу упайлар аркылуу жеңишке жетти. Ошентип мушкерлер өз кезеги менен рингке чыгып, жеңүүчүлөр аныкталып жатты. 70 кг салмакта Кыргызстандын атынан катышкан Кубанычбек Туратбек уулу Өзбекстандык атаандашын алдын ала утуп, өлкөбүзгө биринчи алтын медалды алып берди. Мелдеш жакшы өттү. Финалдык беттеш өтө жеңил өттү. Ошо тепкенде колу кайрылып калып, ошо Аллахтын өкүмү менен сутуп алдык. Жалпысынан 2 күнгө уланган чемпионатта эркектер 57 кг жогору болгон 8 салмак категорияда уруш өткөрүп, мыктылар аныкталса, айымдар 3 салмакта мелдешти. Акырында жалпы медалдардын эсебинде Кыргызстан курама командасы 1-чи орунду ээлесе, казакстандык мушкерлер 2-чи болду. Ал эми кытайлыктар 3-чү орунду камсыздады. Азыр ММА спорту дүйнөдө өтө өнүккөн спорттордун түрүнө кирет. Бул спорт биз Азияга ошо 2016 жылы Макаода өткөн конгрессте арыз менен кайрылып, ошо чемпионат Азияны бизге берилет десек, ошо жерде конгресстеги давление ассоциациясынын мүчөлөрү карызды канааттандырып бизге берди. Бул өзү көрүп жатасыздар, бизге бул ар бир кыргыз балдарга стимул болот ойлойм бул. Кудайыбыз биз өзүбүздүн жергебизде өтүп аткандыктан мен ойлойм биздин чемпиондор бул сапар көбүрөөк болот деп. Стран участников привезли своих самых молодых ребят. Турнирге бир канча өлкөнүн мушкерлери катышууда. Менин байкашымча Азия чемпионатына жалаң жаш, жаңы чыгып келе жаткан спортчулар келишиптер. Ошондой болсо да өтө жакшы. Жакшы уруш өткөрүүдө азаматтар. Был из всех, не было никаких. Молодцы, все молодцы. Эске салсак, ММА уюму 2012 жылы түзүлгөн. Андан бери Азия чемпионаты 3-чү жолу өткөрүлсө, Кыргызстанда 1-чи жолу уюштурулуп жатат. 4-чү рет уюштурулган бул турнирге мүчө болгон 12 өлкөнүн мушкерлери чакырылган эле. Бирок алыскы 4 мамлекеттин спортчулары келе албаса, 8 өлкөнүн балбандары ар кыл салмакта күч сынашты. Жолдубай Айткулов, Бактияр Асылбек уулу, Ынтымак. Аптанын алгачкы күнү мына ушундай маалыматтар менен жыйынтыкталды. Ушул жана башка жаңылыктарды Ынтымак чекиткейжи сайтынан дагы таба аласыздар. Ынтымак телеканалынан кеткен бардык берүүлөр Ынтымак чекиткейжи сайтына жайгаштырылат. Алдыда эртеңки күнгө алынган аба ырайы тууралуу маалымат, кечиңиздер көңүлдүү улансын, жакшы жаңылыктар менен жолугушалы.